Тоғыстыру районунун Кара Суу айылында мындан 65 жыл мурда ашар жолу менен курулган мектепке 2009, 2012 жана 2019 жылдары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан имарат окутууга жараксыз деген корутунду чыгарылган. Анткени мектептин бир нече жеринен чоң жарака кетип, урап калуу коркунучу жаралган. Июнь айында келип, ошо Жалал Абадтын өкмдерин келип, өзгөчө кырдаал министрлигинен келип туруп, окууга такыр болбойт деп туруп жаап кетти да, толугу менен бияка кирбейсиздер 1-сентябрга деп. Ошентип 215 окуучу жаңы окуу жылында бүтө элек 2 кабаттуу мектепке киргизилген. Анын имараты 2013 жылы 235 орунга ылайыкташып, 56 миллион сомго бүткөрүлмөк болгон. Бирок ушул кезге чейин 70% гана курулуш бүткөн бойдон турат. Кышкысын суу катуу болоорун айткан мектеп директору имаратты жылуулоодо толук бүтпөгөнүн кошумчалады. Тоғыстыроонун суугунда ошол мектепте бүтпөгөн мектепте окуш өтө оор. Мектептин сыртын жылуулоо иштеринин бир гана 30 гана проценти жүргүзүлгөн, маңдай жагына калган бөлүктөр бүтө элек. Бизге ошо инвентарды, анан мектептин сыртын жылуулоо иштерин, анан санузелдерин жасап берсе, биз мектепке толук кандуу окуй бергенге мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт эле да. Мектепте курулуш иштери толук аяктай элек болгондуктан экотех инспекция имаратты колдонууга каршы чыккан. Ал эми жергиликтүү бийлик элдин талабы жана окуучулардын коопсуздугу үчүн аргасыз ушул кадамга барганын билдирүүдө. Азыр биз ушул экотех инспекция буга каршы болуп атат, бүгүнкү күндө окутпагыла деп. Бирок биз айла жок нерсе ишин кылып атабыз, ошон үчүн кирип алганбыз. Анан кирип алгандан кийин эми азыр бүгүнкү күндө ошол автор проекттин ээси, жанагы экотех инспекция жана УКСлар болуп биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө жок дегенде ушу корпусун отдельный проекттен бөлүп, автор проект бөлүп берсе, ушуну экотех инспекция тарабынан кабыл алуу боюнча. Быйыл аталган мектептин курулушуна казынадан такыр акча бөлүнгөн эмес. Тоғыстыроо районунда 5 мектеп курулууда. Алардын дээрлик баарында абал бирдей. Адистер мектептерди батыраак бүткөрүү үчүн ар кайсыл курулушка тырнактай акчадан бөлүп, чачыранды кылбастан бир райондон жылына бир эле мектепти бүткөрүү эффективдүү болмок дешет. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.